Президент Садыр Жапаров Баткенде чек арада курман болгондордун үй бүлөсүнө жана майыпты калган жарандарга кошумча жөлөк пул социалдык жеңилдиктерди берүү мыйзамына кол койду. Аталган мыйзам долбоору Жогорку Кеңеш тарабынан 29-июнда кабыл алынган. Долбоордун негиздемесинде пособияны ай сайын 5500 сомдон төлөө сунушталган, бирок так өлчөмүн министрлер кабинети инфляцияга карап бекитет. Болжол менен 2021-жылдын апрелинде жабыркаган 77 адам, 2022-жылдын сентябрындагы кагылыштын кээрин тарткан 64 киши социалдык колдоого алына тургандыгы жазылган. Жөлөк пул курман болгондордун балдарына 18 жашка чейин, ата-энесине пенсия курагына чейин, эгер жалгыз уул болсо өмүр бою, майыпты калгандарга өзүнө берилет. Курман болгон адамдардын балдарына мамлекеттик бала бакчаларда жана ден соолукту чыңдоо жайларында кезексиз, акысыз орундар менен камсыз кылуу, башталгыч, орто жана жогорку кесиптик билим берүү уюмдарынын бюджеттик бөлүмдөрүнө кирүү үчүн квоталарды берүү каралган. Мыйзамда белгиленген жогорудагы талаптар аткарылбаса, мамлекеттик жана жергиликтүү бийликтин кызмат адамдары жоопко тартылат. Жогорку Кеңештин сайтын жаңылоо үчүн 4 миллион сом сарптоо пландалууда. Бул тууралуу мамлекеттик сатып алуулар порталында айтылат. Техникалык тапшырмаларда веб-порталды модернизациялоонун максаты Жогорку Кеңештин ишмердүүлүгү жөнүндө маалыматтын көлөмүн көбөйтүү, ачык айкындуулукту, жеткиликтүүлүктү жогорулатуу, ошондой эле жарандык коом менен кайра байланыш системасын жана башка модулдук инструменттерди киргизүү экендиги белгиленген. Бишкек шаардык соту президенттин тууганы Улан Жапаровду 26-июлга чейин номер 1-тергөө абагында камакта калтырды. Алдын ала маалыматтар боюнча кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси боюнча кылмыш козголгон. Ишти ИИМдин тергөө кызматы иликтеп жатат. Президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев бажыдагы маселеге байланыштуу коррупциялык схемага катышкан деген шек менен президент Садыр Жапаровдун тууганы кармалгандыгын 6-июлда тастыктаган. Анын айтымында кармалган жаран Улан Жапаров, өлкө башчысы Садыр Жапаров шектүүгө карата бардык мыйзамдуу чараларды көрүүнү талап кылды. Айрым жалпыга маалымдоо каражаттары Улан Жапаров Садыр Жапаровдун аталаш бир тууганы Ракым Жапаровдун уулу экендигин жазышкан. Дордой соода комплексинин аймагындагы Алкан базарында бомба коюлгандыгы тууралуу маалымат тастыкталган жок. Свердлов райондук милициясынын маалыматына ылайык, мындан мурда 102 кызматына бомба коюлгандыгы тууралуу маалымат түшүп, милиция кызматкерлери базардын аймагын курчоого алышкан. Базарга келгендер жана кызматкерлер эвакуацияланып, бомбаны ИИМдин баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кинологдору издешкен. Жарандар дем алыш күндөрү жол тыгындарын жаратпоо максатында Ысык көлдөн Бишкекке карай эртерээк жолго чыгышы керек. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы кайрылуу жасады. Алар өткөн аптадагыдай болбошу үчүн алдын ала чараларды көрүп жаткандыгын айтышты. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери дем алыш күндөрү айрыкча Бишкек Ысык көл жолдорунда күчөтүлгөн тартипте кошумча постторду орнотуу менен жол тыгындарын жөнгө салышат. Катуу ылдамдыкта мас болуп каршы тилкеге айдагандарга катаал чаралар көрүлөт деп жазылат маалыматта. Милиция жол тыгындарын талдап чыгып, төмөнкүлөрдү эске алууну сунуштаган. Эс алуучулардын автоунааларынын шаарды көздөй агымы абдан көп болгондуктан кечкиге калбастан эртерээк жолго чыгыңыз, болбосо жол тыгынына туура келип калышыңыз мүмкүн. Чырпыкты жана балыкчы жолдорун оңдоо иштери жүрүп жаткандыктан жана ал жолдор бир багыттуу тар экендигин, Ысык көлгө баруучу трасса бирөө эле экендигин эске алыңыздар. Ылдамдыкты ашырбаңыз, каршы тилкеге чыкпаңыз, башкалардын да жолдо жүрүшүнө тоскоолдук жаратпаңыз. Балыкчы шаарына кире бериштеги айланма жолдо башаламан соода сатык жүргөн жерге соода кылуу максатында автоунааңызды токтотуп, башкаларга тоскоолдук жаратып, жол тыгынына себепкер болбоңуз. Белгилей кетсек, өткөн аптада Ысык көл Бишкек багыты боюнча каттамда унаалар тыгыны жаралып, айрым айдоочулар жол эрежелерин бузуу менен каршы тилкеге да чыгып айдашкан. Жол кыймылынын көзөмөлдөө кызматкерлери Ысык көлдөн Бишкекке кайткан айдоочулардын ичинен 360 айдоочуга айып салган.